кагылып, сана чексиз жаңылык кирип келет аздан соң жаңы жылыбыз жаңырып. Жаңырып кирип келе жаткан жаңы жылыбызды тосуу үчүн биз дагы Борбор аянтка сапар тартууну чечтик. Башка жылдарга салыштырмалуу бүгүн күн 10 градуска чейин жылуу болот. Жаан чачын күтүлбөт экен. Андыктан мындай маанайда, мындай жылуу аба ырайында элдердин маанайы кандай? Ошону билүү үчүн атайын биз Борбор аянтка жеткенче коомдук транспортко түшүп, элдердин маанайын алдын ала билүүнү чечтик. Андыктан биздин коомдук транспорттагы келип калган экен. Ал унаа менен биз аянтка чейин жетип алсак. Жылым келди, эшик ачып, салам айтып. Жаңы жылым келди, бүт аламга кучак жайып. Саламатсызбы? Аянтка чейин барасызбы? Мына сага жаңы жылдык маанай деп ушунайт. Айдоочу болсо аязда болуп кийинип, ал эми болсо маршрутка өзгөчө болуп кооздонгон экен. Аяздадан 1-2 суроо берейли. Айтыңызчы, бүгүнкү сиздин транспорттук, коомдук транспортуңузду эмне үчүн өзгөчө кылып кооздоону чечтиңиз? Мен ошо элдин маанайын көтөрөйүн деп 2015-жылы элдин маанайын көтөрөм деп эле ошо кооздодук. Элдерге белектерибиз бар, буякта подарка бекер ташып атабыз. Кыргыз элиме кааларым ошо 2015-жылы биринчиден токчулук болсун, ынтымак болсун. Ошо 2015-жылы кой жылы жакшы жылдардан болуп берсин Кыргызстаныбызга. Маанайыбыз жакшы. Бизди бесплатный ташып атат. Жаңы жылда элиме тынчтык, жаңы ийгиликтерди, бакыттарды алып келсин. Бактылуу болгула. Каяка сапар тарттыңыз? Площадка балам ойнотоюн деп. Аяз ата болуп, кичине настроение көтөрүп, бекер ошо жубайыма бүгүн сумдан белек алып берейин деп сумгасы ошо кетип бартабыз. Абыз кубандык ошо. Не болот го обычноча тыгым, ама сүйүнүп атабыз. Ошо майрамга элдердин көңүлүн алганга ушинтип көңүлдү алып, дайыма эле ошондой болуп турса сонун болмок эле. Калып тилегим бардыгынан ошо тынчтык, амандык болсо сонун болмок, биримдик. Көбүнчө кандай десем, жаңы жылдан кийин эле эң бардыгы маанилүү бул элдер тынчтык, амандык, токчулук, моңчулук болсо ошо сонун болмок. Наша елка высота, наша елка велика. Не достанешь на макушке, вот какая красота. Айткан бала кандай келгиле подаркадан кел. О, молодец. Чоң жигит бул. Мынакей биз дагы Борбор аянтка келип калдык. Анан Бишкек шаарынын тургундары жаңы жылды тосуу үчүн Борбор аянтка келүүнү адатка айландырып алышкан эмеспи? Андыктан бүгүнкү күндө аянтка келген Бишкек шаарынын тургундарынын маанайы кандай? Деги эле жаңы жылды кандай тосушат? Өздөрүнөн сурап көрөлү. Мен жылда Борбор аянтка чыгам, азыр досторум келген. Анан эл менен чогуу болгонду жакшы көрөм. Азыр ошо көчөгө чыгып келатып, ар бир тааныган да, тааныбаган киши менен дагы жаңы жылы менен куттуктап, элге кичине мындай стимул, колдоо көрсөтүш үчүн мен жылда эле досторум менен, балдарым менен азыр үй бүлөм келатат. Ошолор менен аянтта чоң елканын алдында, балатынын алдында жаңы жылда эмеле тособуз. Келаткан жаңы жылыбыз кыргыз эли үчүн стабилдүүлүктүн жылы болсун, токчулуктун жылы болсун, молчулуктун жылы болсун. Өлкөбүз жакшы өлкөлөрдүн, бай өлкөлөрдүн катарына кошулсун. Жалпы эл ден соолукта болсун, үй бүлөлөр менен бак таалай жакшылыктар болсун. Жакшылык коштоп жүрсүн дайыма. Мен элдин маанайын карайынчы деп бир чети. Анан экинчисине ушу балдарымды көргөзөйүн деп келдим. Монда элдин тынччылыгы, элдин бейпилчилигин көргөзөйүн деп неберелеримди ала чыккам. Жакшы акчыл той жыл болсун. Кой жылын билесиз да, баягы кой үстүнө торгой
эме кылыптыр дегенде ошо кой өзү кең пейил, койдо жоош элдер токчулуктуу, молчулуктуу, койдой болуп кең пейил бололу. Баягы митинг тигулардан тынчыраак. Аяз ата келиңиз, колуңузду бериңиз, жаңы жылды куттуктап, подаркадан бериңиз. Жалпы кыргыз эли жаңы жылдык күндү өткөрүп, позитивдүү маанайда жүрүшөт. Ал эми бул күндө иштеген да адамдар бар. Алар тез жардам кызматкерлери жана тартип сактоочулар. Андыктан тез жардам кызматкерлеринин азыркы кезде маанайлары кандай? Өздөрүнөн сурап көрөлү. Жаңы жылдык маанайыбыз жакшы. Биз жумушта жүрөбүз, кызмат кылып жүрөбүз эл үчүн. Элдерге жардам беребиз. Баягыда эле мурункудай эле, как будничный дни. Биздин жумушубуз ушундай да, жумушубуз. Кыргыз элинде кандай калат элек айнеңиз? Кыргыз элине кааларым ден соолукта болгула. Жаңы жылды жакшы тоскула. Оорубагыла. Биз постоянно силердин ден соолугуңарды кортуп турабыз. Бишкек шаарыбыздын тургундарын кубантып, аларга куттуктоолорду айтып, Аяз ата, Аяз кыз баш болгон жомоктун каармандары коштогон парадка биз күбө болуп турабыз. Жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ушул жыл токчулуктун, молчулуктун жылы болсун. Ура! Жаңы жылыңыздар менен! Всем счастья, здоровья, любви, процветания! Эски жылды узатып, жаңы жылды тосууга келген адамдардын саны көп эле. Ал эми көптөн бери күткөн концерттик программа да башталды. Бул концерттик программада эстрада ырчылары жана музыканттар жакшы маанай тартуулап жаткан кездери. Ал эми азыр Аяз ата менен Аяз кыз чыгып, өздөрү кыргыз элине жакшы сөздөрүн, каалоо тилектерин айтып жатышат. Туура айтасың, анда бесе, мына өзүбүздү кубаттап, дүркүрөгөн кол чабуулар менен шаарыбыздын меймандарына, шаарыбыздын тургундарына, Бишкек шаарындагы ушул Ала Тоо аянтында чоң программадагы чоң концертибизди тартуулоого уруксат этиңиздер.